Алия Камчубекова 1-класстан бери Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте билим алат. Алгач фортепиано бөлүмүндө окуса, кийин кылгыякка которулган. Дал ушул улуттук аспаптын артында көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып үлгүргөнүн, музыканы тандаган үчүн ар дайым кубанычта экендигин айтат. Алия республикалык гана эмес, эл аралык сынактардын да лауреаты. Бизде прима кылгыяк деген бар. Бул болсо биздин нукура кыргыз элинин кылгыягы. Бул баяртадан көчмөн элдин кылгыягы деп эсептелинет кыргыздардын. Ал эми бизде прима кылгыяк бар. Ал деген скрипка катары эле, бирок ушинтип ылдый кармап отуруп ойнойбуз. Ошондо биз деген фортепиано бөлүмүндө дагы укуктуу ойнойбуз. Анткени бул биздин милдетибиз. Фортепиано бөлүмүндө анан кийин ушул өзүбүз тандаган кылгыякты ойнойм, эки инструмент ойнойм деп эсептейм. Ал эми музыкасыз мен жан дүйнөмдү элестете албайм. Анткени бул деген мен кичинемден бери өзүмдө жашап келет. Кийин ушуну өркүндөп мен деген кыргыз элин дүйнөгө таанытуу максатым бар. Дал ушундай эле максат тилектер касиетте да бар. Ал Кыргызстанда жыл сайын өтүп келген эл аралык жаш кербез сынагында бир эмес, бир нече жолу биринчиликти багындырган. Көптөгөн эл аралык фестивалдарга барабыз. Анын ичинде 2015-жылы Москва досторду күтөт аттуу фестивалында Спиваков уюштурган. Спиваков деген улуу ошол орус улуу скрипачтардын бири болот. Анан ошол конкурста, ошол фестивалга да барып, Кыргызстандын атынан ошол 2 кыз барып чертип келгенбиз. Быйыл бүтүрүп жатам буюрса, ушундай ордолуу мектепти, бул мектепти мен ошол сыймыгым менен айта алам. Бул эң сонун мектеп. Мындай мектеп эч жерде жок. Анткени бул Кыргызстанда жападан жалгыз ошол музыка боюнча мектептердин эң үлгүлүү мектептердин бири болуп саналат да. Алишер Кубанычбек уулу болсо 2-классынан бери кларнет деген музыкалык аспапта кол ойнотот. Бул аспап мени ушу башкача адам болгонго, мындай искусствонун адамы болгонго үйрөттү да. Республикалык мектепте башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенген Асмат Алымкулова 1-класстын окуучуларынан турган ансамбль негиздеген. Эми ансамблде бүгүн 10 бала окуду. Ушунун ичинен 6 өзүм окуучумун, 4 башка мугалимдерден алып келип кошуп, балдарды ансамблде ойногон буларга мындай өз музыкалык жактан өнүгүүсүнө чоң жардам берет. Буларды эмне биринчи нота билбей келишти, комуз ойногонду билбей келишти. Нотаны үйрөттүм, комузду кармаганды үйрөттүм. Мына ошо сентябрдан бери көп эле нерселерди үйрөнүштү. Биринчи жолу кышында концертке чыгышты. Жыл сайын өтчү отчеттук концертте эң мыкты аталган ансамбль, оркестрлер жана солисттер өнөр көрсөтүшөт. Бул тапта мектеп-интернатта 500гө чукул окуучу бар. 1-класска 60тан ашык окуучу кабыл алынса, алардын ичинен иргелип, электен өтүп олтуруп 20-25 гана окуучу 11-классты бүтүрөт экен. Биздин бүтүрүүчүлөр бул жерде эле болбостон, чоң шаарларда, Москвада, Санкт-Петербург, ушундай чоң шаардын консерваторияларында ошол жакта да азыр билим алып жатышкан, мурда да билим алышкан. Алардын көбү бүт дүйнө жүзүнүн көп оркестрлеринде ар кайсы жерде эмгектенип жүрүшөт. Бирөөнү айтсак эле, ата кетсек эле, кийинки Азамат Сыдыков пианистибиз Америкада азыр чоң аябай чоң музыканттар берген залдарда ал дагы концерт берип жүрөт. Белгилей кетсек, өлкөдөгү билим берүү мекемелеринин арасында өзгөчө орунду ээлеген билим уясы жарым кылымдын аралыгында жүздөгөн музыканттарды, аткаруучуларды жана педагогторду тарбиялап чыгарды. Кыргыз элинин музыкалык маданиятын өнүктүрүүгө, руханий дүйнөсүн байытууга олуттуу салым кошуп, Окуу жайдын симфониялык оркестри дүйнөлүк жана кыргыз композиторлорунун классикалык чыгармаларын музыка сүйүүчүлөрүнө тартуулап келет. Жайнагүл Талас кызы, Азат Муратбеков, Пирамида.